Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн мына ушундай кут дарагынын, Павловня дарагынын көчөтүн алып келдик. Ар бир стаканын 100 сомдон сатып алдык. Бул кут дарагы уругунан отургузулат негизи. Бирок биз сатып алган дыйкан калемче кылып отургузган экен. Ошентсе да мына ушинтип өсүп калган учуру азыр. Бүгүн 17 май 2022 жыл. Мына стакандардын ичинде аппак тамырлары толуп турат. Бул кут дарагын негизи көчөттү эрте жазда көчөттөр ойгоно электе эгишет. Бирок мына стакандын ичинде аппак болуп тамырлары толуп калган. Бул стаканга отургузулган көчөттү мезгилдин кайсыл учуру болсо жерге отургузса боло берет. Анткени бул жерден көчүрүлүп алынган эмес. Стакандын чыгарып туруп, аппак болуп тамырлары көрүнүп калган. Отургузса болот. Азыр аябай чаңкап ичиндеги көң, ичиндеги топурагы аябай кургап калган экен. Биз азыр ушу отургузуп көрөбүз. Жерди казып даярдап алганбыз, жумшартып, айланасын биогумустан салдык. Азыгы натуральный жакшы органикалык азык болсун деп биогумустан копуштап келип салдык, 200 граммдай. Муну жөн гана казып туруп көмүп коебуз. Анан кийин арыгына суу кое беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу дыйкандар, мына ушул кут дарагын эгиңиздер. Анткени бул аябай бат өсүүчү дарак. 3 жылдын ичинде курулуш материалга даяр болот. 5 жылдын ичинде кучакка, бир кучак болуп өсүп жетилет. Өткөн жылы биз ушундай көчөттү алып келип тиккенбиз. Быйыл мына 2 метрге, 1,5-2 метрге жакын бийиктиги өстү. Ал эми жоондугу болсо мына ушундай тешеса, кетмен саптын жоондугундай болуп калды. Кут дарагы негизинен нымдуу жерде өсөт деп интернетте көбүнчө айтып жүрүшөт, бирок биз азыр жайгашкан жерибиз түштүк тарап, Кыргызстандын түштүк тарабы, тагыраагы Жалал Абад облусунун Аксы районунда ушул көчөттү тигип атабыз. Эми байкап көрөбүз, эмки жылда канча өсүп жетилет. Эгерде аманчылык болсо сиздерге дагы тартып көрсөтөбүз эмдиги жылы. Мына тамырлары аябай чаңкап, суусап, аппак тамырлар каптап калган экен. Азыр тигип жерге отургузгандан кийин суудан коебуз. Көтөрүлөт, аябай ылдам көтөрүлөт. Баштайт буюрса. Азыр сиздерге айтып аткан кут дарагы мына ушул былтыр эрте жазда тигилген. Азыр бою 2 метрден ашык болду. Айтып аткан мына кетмен саптын жоондугундай болуп өсүп жетилди. Адам боюнан бийик кол көтөргөндө.
2 dana alып келип тиккенбиz. Демек, Аксай районунда дагы кут дарагын өстүрсө болот. Урматтуу көрүүчүлөр, Кылым ТV YouTube каналына катталып, пикир калтырыңыздар.